3 bölüm. Жүйүт падышасы Жошапаттын падышачылыгынын 18-жылында Ахаб уулу Жорам Ысрайылга падыша болуп, Самарияда 12 жыл падышачылык кылды. Ал теңирге жакпаган иштерди кылды. Бирок атасы менен энесинчелик кылган жок. Ал атасы жасаган Баалдын айкерин алып салды. Бирок ысрайылдыктарды күнөөгө батырган Небат уулу Жаробамдын күнөөлөрүн кайталап, алардан баш тарткан жок. Маап падышасы Мейша малга бай эле. Ал Ысрайыл падышасына жыл сайын 100 000 кыркылбаган кой жана 100 000 кыркылбаган кочкор жиберип турчу. Бирок Ахаб өлгөндөн кийин Маап падышасы Ысрайыл падышасынан бөлүнүп кетти. Ошол убакта Жорам падыша Самариядан чыгып, ысрайылдыктардын баарын карап чыкты. Жүйүт падышасы Жошапатка киши жиберип, Маап падышасы менден бөлүнүп кетти. Маапка каршы согушууга мени менен барасыңбы деп айттырды. Ал барам, сен кандай болсоң, мен да ошондоймун. Сенин элиң кандай болсо, менин элим да ошондой. Сенин аттарың кандай болсо, менин аттарым да ошондой деди. Анан кайсы жол менен барышыбыз керек деп сурады. Тиги Эдом чөлү аркылуу деди. Ошондо Ысрайылдын, Жүйүттүн, Эдомдун падышалары жөнөштү. Алар айланып баруучу жол менен 7 күн жүрүштү. Алардын артындагы аскерлерине да, малына да ичкенге суу жок эле. Ошондо Ысрайыл падышасы: Теңир бул 3 падышаны Мааптыктардын колуна салып бергени чакырган турбайбы деди. Бирок Жошапат: бул жерде Теңирдин пайгамбары барбы? Ал аркылуу Теңирдин эркин сурайт элек деди. Ысрайыл падышасынын бир кызматчысы мындай деп жооп берди: бул жерде Шапаттын уулу Элиша бар. Ал Илиястын колуна суу куюп берчү. Жошапат: анда Теңирдин сөзү бар деди. Ошондо Ысрайыл падышасы, Жошапат жана Эдом падышасы ага барышты. Элиша Ысрайыл падышасына: менден сага эмне керек? Атаң менен энеңдин пайгамбарларына бар деди. Ысрайыл падышасы ага: жок, андай дебе. Анткени Теңир бул 3 падышаны бул жерге Мааптын колуна салып берүү үчүн чакырды деди. Элиша ага: мен алдында турган Себайот Теңир тирүү. Эгерде мен Жүйүт падышасы Жошапатты сыйлабасам, анда сага көңүл буруп да карап да коймак эмесмин. Эми мага гусли черткен адамды чакыргыла деди. Ал гусли чертип жатканда Теңирдин колу Элишанын үстүндө болду. Анан ал мындай деди: Теңир мындай дейт: ушул өрөөңгө аңгек артынан аңгек казгыла. Анткени Теңир мындай дейт: шамалды да жаанды да көрбөйсүңөр, бирок бул өрөөңгө суу толуп, андан өзүңөр да, майда жана бодо малыңар да ичет. Бирок Теңирдин алдында бул да аздык кылат. Ал силердин колуңарга Мааптыктарды да салып берет. Ошондо силер алардын бардык чептүү шаарлары менен башкы шаарларын талкалайсыңар, бардык мыкты дарактарын кыйып, бардык суу башаттарын бөгөйсүңөр жана бардык мыкты талаа аянттарына таш ыргытып бузасыңар. Эртең менен нан курмандыгын тартуулап жаткан учурда күтүлбөгөн жерден Эдом тараптан суу келип, жер сууга толуп кетти. Мааптыктар падышалардын согушканы келе жатышканын угушканда, кур курчангандан чоңуна чейин баары чогулуп чек арада турушту. Алар эртең менен эрте турушту. Күн суу үстүнө жарыгын төккөндө Мааптыктарга суу алыстан кан сымал кып-кызыл болуп көрүндү. Ошондо алар: бул кан, падышалар өз ара согушуп, бири-бирин кырып салышкан турбайбы? Маап эми олжоого дешти. Ошентип алар Ысрайыл кошуунуна келишти. Ошондо ысрайылдыктар көтөрүлүп Мааптыктарга соккурушту. Мааптыктар ысрайылдыктардан качышты. Ысрайылдыктар болсо Мааптыктарды кыйратып жүрүп отурушту. Алар шаарларды талкалашты. Талаанын жакшы жерлеринин баарына ар бири бирден таш ыргытып, таш толтуруп салышты. Суу башаттарынын баардыгын бөгөштү. Баардык жакшы дарактарын кыйып салышты. Таш тубалдуу кир харесет гана калды. Аны да салмоорчулар тегеректеп бузуп салышты. Маап падышасы өзүнүн согушта жеңиле баштаганын көрүп, Эдом падышасына жарып өтүп барышы үчүн жанына кылыч чапканды билген 700 кишини алды, бирок өтө алган жок. Ошондо ал өзүнүн ордуна падыша боло турган Тун уулун алып, аны дубалдын үстүндө бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка чалды. Алар ысрайылдыктарды абдан ачуулантышты. Ошондо ысрайылдыктар Мааптыктар менен согушканын токтотушуп, өз жерине кайтышты. 3 бөлүм. Бир туугандар, биз үчүн сыйынып тургула. Силердегидей эле бизде да Кудайдын сөзү таратылсын жана даңкталсын. Адепсиз жаман адамдардан кутулушубуз үчүн да сыйынгыла. Анткени баарында эле ишеним жок, бирок Теңир ишенимдүү. Ал силерди бекемдейт жана амал көйдөн сактайт. Теңир жолунда силер тууралуу биздин мындай бекем ишенимибиз бар. Силер биздин буйруктарыбызды аткарып жатасыңар жана аткарасыңар.
Теңир силердин жүрөгүңөрдү Кудайдын сүйүүсүнө жана Машаяктын чыдамдуулугуна багыттасын. Бир туугандар, Теңирибиз Иса Машаяктын атынан буйрабыз. Биздин силерге үйрөткөнүбүз боюнча эмес, оюна келгенин кылган ар бир туугандан алыс болгула. Бизден кандай үлгү алуу керектигин билесиңер. Анткени биз силердин араңарда жүргөнүбүздө адепсиздик кылган эмеспиз. Эч кимдин нанын бекер жеген эмеспиз. Эч кимге оорчулук келтирбеш үчүн болгон күчүбүздү жумшап күнү түнү иштедик. Укугубуздун жоктугунан эмес, силер бизди туурашыңар үчүн силерге үлгү бололу деп ошенттик. Анткени биз араңарда жүргөнүбүздө силерге ким иштегиси келбесе ал жебеши да керек деген көрсөтмө бергенбиз. Бирок силердин араңардан кээ бирөөлөр иштебей, болбогон иштер менен алек болуп, оюна келгенин кылып жатышканын угуп жатабыз. Мындайларга Теңирибиз Иса Машаяктын атынан буйрук кылабыз жана алардан өтүнөбүз. Тынч иштеп, өз нанын таап жешсин. Ал эми силер бир туугандар, жакшылык кылуудан чарчабагыла. Ушул каттагы сөздөрүбүзгө кулак салбаган адамга эскертүү бергиле жана уяткарыш үчүн аны менен мамиле түзбөгүлө. Бирок аны душман катары көрбөй, бир тууганыңар катары акыл айткыла. Тынчтыктын булагы болгон Теңир өзү силерге ар дайым баардык нерседе тынчтык берсин. Теңир баарыңар менен болсун. Мен Павыл бул саламымды өз колум менен жазып жатам. Ар бир катымдагы белгим ушул. Мен ушундай жазам. Теңирибиз Иса Машаяк баарыңарга ырайымын төгө берсин. Амин. 7 бөлүм. Бабыл падышасы Белшатсардын падышачылыгынын 1-жылында Даниэль төшөгүндө жатып түш жана пайгамбарчылык көрүнүштөрдү көрдү. Ошондо ал түшүн баяндап жазды. Даниэль сөзүн баштап мындай деди. Түндө мен мындай көрүнүш көрдүм. Асмандын 4 шамалы улуу деңизди толкундатып жатты. Анан деңизден бири экинчисине окшобогон 4 чоң жырткыч чыкты. Биринчиси арстанга окшош, бирок анын бүркүттүкүндөй канаттары бар экен. Мен анын канаттары жулунгуча, өзү жерден көтөрүлүп, адамга окшоп бутуна тургуча карап турдум. Ага адамдын жүрөгү берилди. Экинчи жырткыч аюуга окшош экен. Ал бир капталы менен турду. Оозунда тиштеринин арасында 3 азуусу бар экен. Ага мындай деп айтылды: "Тур, көп эт же." Андан кийин илбирске окшогон жырткычты көрдүм. Анын жонунда куштун 4 канаты бар экен. Ал жырткычтын 4 башы бар экен. Ага бийлик берилди. Ошондон кийин мен түнкү көрүнүштөрдө өтө коркунучтуу, үрөйдү учурган абдан күчтүү 4-чү жырткычты көрдүм. Анын чоң темир тиштери бар экен. Ал жеп жутуп, кыйратып, калганын буттары менен тебелеп жатты. Ал мурунку жырткычтардан айырмаланып турду. Анын 10 мүйүзү бар эле. Мен ал мүйүздөрдү карап турдум. Ошондо алардын арасынан анча чоң эмес дагы бир мүйүз чыкты. Мурунку мүйүздөрдүн 3-өө анын алдында түбү менен жулунду. Ал мүйүздүн адамдын көздөрүндөй болгон көздөрү, текебер сүйлөгөн оозу бар экен. Акырында мен тактылар коюлганын көрдүм. Ага күндөрү байыркы олтурду. Анын кийими кардай аппак, башындагы чачтары таза жүндөй экен. Анын тактысы оттун жалынындай, дөңгөлөктөрү жалындап күйгөн оттой экен. Күйүп турган бир оттуу дарыя чыгып, анын алдында агып жатты. Миңдеген адамдар ага кызмат кылып жатышты. Түмөндөгөн адамдар анын алдында турушту. Соттор отурушту, китептер ачылды. Ошол учурда мен текеберденип сүйлөгөн мүйүздүн сөздөрү үчүн жырткыч өлтүрүлүп, денеси жанчылып отко ташталганын көрдүм. Башка жырткычтар да бийликтен ажыратылды, бирок алардын өмүрү белгиленген бир убакытка, бир мөөнөткө чейин узартылды. Мен түнкү көрүнүштөрдө адам уулуна окшогон бирөөнүн асман булуттары менен келе жатканын көрдүм. Ал күндөрү байыркыга келди. Аны күндөрү байыркынын алдына алып келишти. Ошондо баардык элдер, уруулар жана улуттар ага кызмат кылыш үчүн ага бийлик, даңк жана падышачылык берилди. Анын бийлиги өтүп кетпей турган түбөлүктүү бийлик, анын падышачылыгы кулагыс падышачылык. Мен Даниэль коркуп кеттим. Көргөн көрүнүштөрүм тынчымдалды. Ошондо мен алдыда тургандардын бирине жакын барып, бул көрүнүштөрдүн баардыгынын чыныгы мааниси жөнүндө сурадым. Ал мага айтылгандардын маанисин түшүндүрүп берди. Бул 4 чоң жырткыч жерден 4 падыша чыгаарын билдирет. Андан кийин падышачылыкты баардыгынан жогору тургандын ыйыктары кабыл алып, түбөлүккө, кылымдан кылымга падышачылык кылышат. Ошондо мен баарынан айырмаланып турган, эң коркунучтуу, темир тиштүү, жез тырмактуу, жеп жуткан, кыйраткан, ал эми калгандарын буттары менен тебелеп тепсеген 4-чү жырткыч жөнүндө, анын башындагы 10 мүйүз жөнүндө, түшүп калган мурунку 3 мүйүздүн ордуна чыккан, көздөрү жана текебер сүйлөгөн оозу бар, башкалардан чоң көрүнгөн мүйүз жөнүндө так түшүндүрмө берүүсүн кааладым. Мен ал мүйүздүн ыйыктар менен салгылашканын, күндөрү байыркы келип, сот иши баардыгынан жогору тургандын ыйыктарына берилгенге чейин, падышачылыкты ыйыктар ээлей турган убакыт келгенге чейин аларды жеңгенин көрдүм.
Бул тууралуу ал мындай деди: 4-чү жырткыч жер үстүндөгү 4-чү падышачылык. Ал бүт падышачылыктардан айырмаланып, бүт жер жүзүн жеп жутуп, тебелеп тепсеп кыйратат. Ал эми 10 мүйүз бул падышачылыктан 10 падыша чыгаарын билдирет. Алардан кийин мурдагылардан айырмаланган башка бир падышачылык чыгат. Ал 3 падышачылыкты багынтып алат. Ал баардыгынан жогору турганга каршы сөздөрдү айтып, баардыгынан жогору тургандын ыйыктарын эзет. Ал турсун алардын майрамдары менен мыйзамдарын өзгөртүүнү ойлойт. Алар бир мезгилдерге жана жарым мезгилге чейин анын колуна берилет. Андан кийин соттор чогулушат, аны бийликтен ажыратышат, аны биротоло кыйратып жок кылышат. Падышачылык да, бийлик да, асман астындагы падышачылык улуулугу да, падышачылыгы түбөлүк болгон баардыгынан жогору тургандын ыйык элине берилет. Баардык падышалар ага кызмат кылышат, ага баш ийишет. Сөздүн аягы ушул: мен Даниэль өзүмдүн ойлорумдан аябай тынчым кетти. Өңүм бузулду, бирок бул сөздү жүрөгүмө сактадым. 113 Забур. Исраил эли Мисирден Жакыптын тукуму бөлөк элдердин арасынан чыккан кезде Жүйүт теңирдин ыйык эли болуп калды. Исраил анын энчиси болуп калды. Муну көрүп деңиз тартылды. Иордан артты көздөй акты. Тоолор койлордой, адырлар козулардай секирди. Деңиз артыңа тартылгыдай сага эмне болду? Иордан артты көздөй аккыдай сага эмне болду? Тоолор, силер эмне үчүн койлордой, адырлар силер эмне үчүн козулардай секирип жатасыңар? Жер теңирдин алдында, Жакыптын Кудайынын алдында титире. Ал асканы көлдүн суусуна, ташты булак айландырат. Бизде эмес теңир, бизде эмес, өз ырайымың үчүн, өз чындыгың үчүн, өз ысымыңды даңкта. Бутпарастар, булардын Кудайы кайда деп айтышпасын. Биздин Кудайыбыз асманда, эмнени кааласа ошону кылат. Ал эми тигилердин жасалма кудайлары күмүш жана алтын адамдын колунан чыккан иш. Алардын ооздору бар, бирок сүйлөбөйт. Алардын көздөрү бар, бирок көрбөйт. Алардын кулактары бар, бирок укпайт. Алардын мурундары бар, бирок жыт билбейт. Алардын колдору бар, бирок сезишпейт. Алардын буттары бар, бирок баса албайт. Алардын көмөкөйүнөн үн чыкпайт. Аларды жасагандар жана алардан үмүт кылгандардын баары ошолорго окшоп калышсын. Исраил тукуму теңиргешен, ал биздин жардамчыбыз жана калканыбыз. Арундун тукуму теңиргешен, ал биздин жардамчыбыз жана калканыбыз. Теңирден корккондор, теңирге ишенгиле, ал биздин жардамчыбыз жана калканыбыз. Теңир бизди унуткан жок, бизге батасын берип жатат. Исраилдин тукумуна батасын берип жатат, Арундун тукумуна батасын берип жатат. Ал теңирден корккондорго, чоңдорго да, кичинелерге да батасын берип жатат. Теңир силерге да, силердин балдарыңарга да мындан да көп батасын берсин. Силер асман менен жерди жараткан теңирден бата алгансыңар. Асман теңирдин асманы, ал эми жерди ал адам баласына берген. Теңирде өлгөндөр да, көргө киргендердин бири да даңазалабайт. Бирок биз теңирде мындан ары түбөлүккө даңазалайбыз.